Сыдыман аттуу блогер 2 айга камакка алынды. Сыдыман кайманаты менен коомчулукка белгилүү болгон Илмир Сыдыманов 18 февралда Октябрь райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. Белгилеп кетсек, Сыдыман социалдык тармакта хейтерлери тууралуу айткан билдирүүсү коомчулуктун нааразычылыгын жараткан. 17 февраль күнү ал Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан 313 берененин рациялык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козутуу негизинде кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ушул абал баарына сабак болсун. Түндүк түштүк же болбосо өзбек-кыргыз деп бөлүнгөндөрдү ушундай абал күтүп турат. Ушул видео баарына сабак болуп, баары ушул видеону көрүш үчүн албетте бул видеого лайк басып коюңуздар. Лайк басуу сиздер үчүн 1 секундалык эле иш. Саламатсыздарбы? Манас ТВ YouTube каналдын көрүүчүлөрү, сиздер менен мен Манас Мырза. Биздин бүгүнкү чыгарыла турган видеороликти акырына чейин өткөзбөстөн көрүңүздөр. Анда эмесе биз видеоролигибизди баштадык. Бөлүнгөндө бөрү жейт демекчи эч качан бөлүнбөйлү. Бөлүнсөк албетте ушуга окшоп бөрөгө жем болобуз. Ошондой эле бул блогер жигиттин окуясы баарына сабак болушу үчүн видеого сөзсүз түрдө лайк басып, максималдуу түрдө таратып, ой пикир калтырыңыздар. Бөлүнүү биз үчүн эмес, өзү кенеде кичинекей калп болсок, бөлүнгөндөн көрө ар тараптан бастырып, жерибизге көз арткандарга биринчи орунда айбаттуу, эрктүү жигиттерибиз мына минтип аялдын ишин жасабай, кыргыз элине калкан болгула. Албетте баары эмес, шумкар жигиттерибиз аябай көп. Ал ким өзүнүн алы жеткинче сүйлөйт демекчи. Сыдыман калгактын кысып нормаль эркектей болуп жүрчү макулбу? Мен сени кармасам Сидиман, яман Сидиман. Чочогон кесип коймой бола. Нормаль араң турган элди бөлбөй, кысып нормаль жүруктуңбу? Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Адашканын айпы жок, каткырып сен күлбөгүн. Адашканын айпы жок, сен малсың, итсиң деп адамдыктан бөлбөгүн. Бүгүн айтайын дегеним Сыдыман аттуу блогерге түндүк, түштүк тарап кылып бөлүктөр, андан кийин ош тарапты айтыпсың, сартсың деп канчалык кыргыз элдин жүрөгүнө каттуу тийдиң. Андан кийин кечирим да сурапсың. Сураган кечиримиңди көрдүм. Ал жерде мен хейтерлер үчүн айтканмын, хайп кылганмын деп. Жок, сен оправдать этпе, сен кечирим сурайсыңбы? Жакшынакай, канчалык жүрөккө таасирлүү сүйлөсөң, буга чейин. Азырда кечиримде ошондой таасирлүү бол, жүрөккө жеткирип туруп кечирим сурасаң жакшы болмок. Сен хайп табам, акча табам деп жүрүп, адамда эң керектүү, эң кымбат нерсени жоготуп алыпсың. Биринчиден уят, экинчиден намыс. Ал андай деген нерселер сенде жок экен. Андан кийин дагы айткан сөзүң бар экен. Силер ушинтип коркута берсеңер, мен чет өлкөгө кетип калам деп. Сен бир адамдан качасың, 2 адамдан качасың, 10 адамдан качасың, бирок элден кача албайсың. Экинчиден, сен өз элиңе эл боло албасаң, бөтөн элге эч качан эл боло албайсың, жат элге эл боло албайсың. Дагы сага кайрылуу болгон видеолорду көп көрдүм. Бири айрыйм дептир, бири башка, бири ал, бири жыртам дептир. Анан ошолор келип, айырып, жыртып коюп, анан шалбырап калып жүрбөгүн. Ошондуктан эсиң барда жакшылап кечирим сурасаң жакшы болмок. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Азыр бирөөлөрдүн лентасынан көрүп калдым. Сыдыман деген бир чумоо болла кыргыз элини экиге бөлүп ушунчалык орустарды адам катарына теңеген сөздөрдү айтып, жалпы элдин кадыр баркына, намысына шек келтириптир. Кыргыз элин экиге бөлүп жабуу боюнча да Кыргыз Республикасынын мыйзамы чегинде жазык кодексине чоң жаза каралган, албетте буга укук коргоо органдары дагы чоң баасын берет деген ойдомун. Жана ошондой эле Сыдыман ушул убакка чейин кыздарды жамандап келдиң. Ушул убакка чейин кыргыз кыздарын шерменде кылып келдиң. Кыргыз качан эле өзүнүн кыздарын шерменде кылчу эле? Эгер сен чыныгы кыргыз болсоң, өзүңдүн кыргыз кыздарын элге шерменде кылып көрсөтпөйт элең. Бизге чындыгында ушул Сыдыманга окшогон чыккынчы адамдын кереги жок. Кыргыз элим баарыңарды чакырам, Сыдыманга кирип, бүт баарын жаап таштагыла. Биз Кыргызстан бир бүтүн өлкөбүз. Биз бирге гана, биз бүтүн болгондо гана ийгиликке жетебиз. Баарыңарды биримдикке чакырам. Комментарийда оштук, түндүк, түштүк болуп урушпагыла достор. Баарыңарга именно ты, деп, я кого-то вот так конкретизировал, не конкретизировал, вот, конкретизировал. Какое странное слово, да? Мудурулбөс туяк болбойт дейт. Вау.
Мүдірілбіз туяқ болбойт дейді. Окей. Байке, я с вами, вы красавчик, держитесь дейді. Ну, спасибо тебе большое. Оштуктар да хуя сөйлеген деле билет дейді. Ой, ё-моё, давайте не будем читать, а то здесь, знаете, межнациональная розня уже начинается, тут уже реальный трайбализм в моем эфире. Уже люди делятся на юг и на север. Уже я не хочу быть таким человеком, как мессия, типа, как диктатор, типа, там, делитесь, либо вот это, да. Я вам всем советую, чтобы вы не делились. Потому что, когда я жил в Турции, у меня такое случилось, я рамсовал с турками. Вот реальный түріктерменен мен қырылып кеткен болчумун. Түріктер сразу бине сол салым момда алып туруп бычак көтөрөт. Вот ошол моментте мага болуш берген бул оштук балдар болгон, оштук кыздар болгон, эми бардыгы эмес, эми башка деле областтардан болгон, бирок оштуктар дагы мага жардам беришкен да. Чет өлкөдө жүргөндөчү сен ал жерден сурабайсың, сен каяктыксың депчи. Сен кыргызсыңбы дейсиң. Чет өлкөдөн бир даш казакты көрсөң дачы кыргыз сыяктуу окшош, кебетерс окшош ура деп сүйнөсүң. Кыргыз эл журтубуз и так мындай кичинекейбиз, аспыз. Анан ансас келгенси бөлүнгөн, это, я думаю, вообще неправильно. И то, что я высказал, это не пример того, что бы вы должны делать. Я плохой блогер. Я сейчас в данный момент каюсь и извиняюсь. То, что я сделал, это неправильно. Вы не должны повторять мои слова и действовать по моим же правилам. Это мое личное мнение. Я, знаете, не пример для вас. Я просто такой человек, который имеет большую аудиторию и иногда высказывает свое правдоподобное чувство. Вот и все. Шайтан говорит, ну, может быть, я такой человек, шайтан, окей, без проблем. Көлдүктөр дейт. Ну, давайте не будем там көлдүк, нарындык, чуй, талас депчи. Просто единый Кыргызстан. Кыргызстан это сила. Кыргызстан берегсе, это, знаете, это уже промышленная, нормальная страна будет. Мы все мусульмане, мы все должны читать намаз и уважать друг друга и советовать друг другу. Если кто-то ошибся, мы должны его прощать его вину. И не должны ему самосуд делать. Мы должны ему говорить правильные слова и советовать ему правильный путь. Так написано в Коране. Вот. Да давай ты не будешь шутить про это. Я не хочу еще обратно такой, я не хочу такой хайп, реально. Мне не хватало вот про югских пошутить, и сейчас, про веру еще, Я вот реально говорю, и в вере написано то, что, мы не должны делиться, потому что мы все люди. Инсан, пенде деп коет, вот. И то, что, например, для меня, знаете, Ош, Нарын, Чуй, Гөль, это все одно и то же. У нас, понимаете, вот такая страна маленькая, и где бы ты ни родился, это не имеет значения. Если ты родился где-то 500 километров дальше от меня, это не обозначает то, что ты другой. Это ты тот же самый человек, у тебя есть два глаза, один нос, типа рот, у всех как бы одинаковые черты всего, да, вот, даже ум, расклад, как мы размышляем. Единственное, что может нас отличить, это менталитет и наш язык. Вот и все. Я все, что хотел высказать, я высказал вроде бы. Не дейт, сөйлеп алғаннан кейін сөзді не дейт, құлышыңда дейт. Енең дұрайын, бля, ака-мака, жақалар, көтіңірді. Ё-моё. Знаете, те люди, которые вот здесь сейчас меня поддерживают и матерят южан, вы мне не помогаете, вы наоборот усугубляете этот момент, и вы еще сильнее как бы... Чара, ладно. Я у всех попросил прощения, вот конкретно. Еще раз прошу у вас прощения и не хочу делиться, вот. Реально, вот, мой косяк. И давайте мы этот хайп быстрее прекратим, потому что это, знаете, это нежелательный такой хайп. Вы, если будете делиться этим видосиком, вы как бы свой вклад для нарушения Кыргызстана увеличиваете. Потому что есть доля правды в моих словах. Увидев меня, кое-кто может против выступить, то же самое сделать. Так что не надо... Батарея, 20% из-за этого здесь залагала. Не надо распространять это видео, потому что это усугубляет этот момент. Мы еще сильнее как бы злимся, и народ будет делиться.